Бишкектеги көпүрөнүн алдында белгисиз жаран табылган. Бишкектеги Акунбаев жана Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөнүн алдынан белгисиз жаран жардамга муктаж абалда табылган. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык жаран аны ал жакка ыргытып жиберишкенин билдирген. Аны таап алган жарандар суу кийимдерин алмаштырып биринчи жардам көрсөтүшкөн. Кант шаарында карго дүкөнү өрттөндү. 7-январда Кант шаарында карго дүкөнү өнөр чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда буга чейин калкты тейлөө борборунун имараты күйүп жатканы тууралуу маалымат тараган болчу. Чоң имараттын ичинде көптөгөн дүкөндөр, ишканалар жана калкты тейлөө борбору дагы жайгашкан. Социалдык тармактарда калкты тейлөө борбору өрттөнүп жатат деп туура эмес маалымат тарады. Өрт ошол имараттын карго дүкөнүнөн чыккан. Башка дүкөндөргө өрттү жеткирбей, өрт өчүрүүчүлөр өчүрүп калышты деп айтылат маалыматта. Жалын саат 15:10 толук өчүрүлгөн. Күйгөн дүкөндүн жалпы аянты 90 чарчы метрди түзөт. Жабыркагандар жок. Сокулукта төңкөсөн тез жардам унаасы кырсыкка кабылды. Бүгүн 17-январда Бишкек Карабалта унаа жолунда жол кырсык катталды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына күбөлөр билдиришкен. Алардын айтымында Сокулук айылында тез жардам унаасы катышкан, жол кырсыгы болгон. Кукмордогу муз сарайында кыздын колу конькиден катуу жабыркады. Кукмор шаарындагы муз сарайында 23 жаштагы кыздын колун коньки менен тебелеп кетишкен. Олимп муз аянтчасында 17 жаштагы өспүрүм этиятсыздыктан кыздын колунун үстүнөн коньки менен өтүп кеткен. Натыйжада 4 манжасы жабыркап, алардын 3-өндө сынык жана тарамыштардын жаракаттары аныкталган. Жабырлануучуга Казан шаарында шашылыш операция жасалды. Орусиянын Нарылыш шаарында 9 кабат үй менен тең кар балдар лыжа тээп жатышат. Президенттин туулуу өскөн айылына түшкөн калың кар. Ысык Көл облусунун төп районунда калың кар жаап, аймак аппак карга оронду. Видеодо президенттин туулуу өскөн айылы кең суу тартылган. Жергиликтүү тургундар тарабынан тартылган видеолор социалдык тармактарга таралып, көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Таныч. И все.
нас этот, натяжной потолок упал, и слева, короче, огонь был. Проводка не сделать. Öyle kapkara.